дегенде жанагы эркек ох эле ох өңсөйлө берсин. Төшөк маселесине келгенде бир окуяны айтып берейинби? Бир күйөө ушундай каардуу зло экен. Бирок мал жаны бар экен дагы. Малга да бышык экен, андан да эчтеке чыгарбайт экен. Анан өзү жумушка кетип, үйдө бала чакасы, аялы астына малды карап калат экен. Бир күн малы бир жайыт же эгин жайга жашыл чөпкө түшүп, ичи көөп өлүп калат экен. Эми муну жолдошума кантип айтам деп аябай санаа тарткан аялы кечинде күйөөсү келерде балдарын тамагын берип, уктатып коюп, күйөөсүн күтүп алат экен. Күйөөсүнө жакшы тамагын берет экен дагы, жылуулап төшөгүн салып туруп, буту колун ушалап, анан жанагы экөөнүн жылуу мамилесине өтөт экен. Төшөк маселесине келгенде айтат экен, именно күйөөсү төшөк мамиленин үстүнө түшүп, кумарына кеткенде атасы жанагы боз үй барго, ошол ушинтип чөпкө түшүп, ичи көөп өлүп калды дегенде жанагы эркек ох эле ох өңсөйлө берсин, өлсө макул, өлсөйлө берсин деп ишин кылатат экен да. Көрдүңөрбү? Ушундай моменттерди пайдалангыла. Алтындар малчуларыңарды жөн эле алдырып алгыла. Аялдан амал качып кутулбайт. Эркектин дагы жакшына бир слабый жерин кармай алсаңар болот, алтыным. Мага болсо учук чыгып кетиптир, кече кирип болупчу. Оозум тордой пишип калыптыр. Ушуну айткым келди да. Калганын өзүңөр билесиңер да жаным.